Ушундай суроо эч кимде жара албай элеби? Урматтуу спикер, вице-спикер, силерде жара албай элеби ушул? 3 вице-спикер барсыңар, бирөөңөр уң чыккан жоксуңар ушул жердечи. Биз элдин көйгөйүн угуп, элдин көйгөйүн карай турган органбыз. Биз карайбыз. Анан биз барган сайын, караган сайын, монтип, бул жерде тургула. Сүйлөбөгүлө буларга, жооп бербегиле деп турса, анда эмне керегибиз бар биздин? Министрлер кабинети. Эмнеге чара колдонбойсуңар? Ушинтип эле одоно мыйзамдарды буза берсе болобу эмне Кыргызстанда? Эмнеге чара көрүлбөйт буга? Бир айдан бери эчтеке болбогондойсуңар го, эч ким сүйлөбөйт дагы үн чыкпайт го. Министрлер кабинети, мен силерге каршы эмесмин. Ар бирөөңөрдүн кылган ишиңерди көрүп, карап турам. Мен силер үчүн күйөм. Мына министрлер угула. Ушу силерде болуп кетсе экен, ушу силер аракет кылып иштеп кетсеңер экен дейбиз биз. Биз силердин бутуңарга мындай атайын ташыргыта турган адамдар эмеспиз. Биз силерди колдоп, коштой турган адамдарбыз. Ошон үчүн могу жерге келген мыйзам долбоорлоруңар өтүп кетип атат. Бирок силер министрлер ылдый жаңарды эмне болуп атканын көрбөй атпайсыңарбы? Силер ылдый жакта элдерди кабыл албай атканыңарды көрбөй атпайсыңарбы? Кабинеттерибизде очередь. Эмне себептен? Анткени силер кабыл албайсыңар. Албетте министрлер силерге сөз тиет. Анткени силер убагында монтип, ойнотуп, өзүңөрдүн немеңердин оюна келген сөздөрдү сүйлөтүп кадрларыңарга. Биз барсак эле биз күнөөлүүбүз силергечи. Кантип барбай койгон, мен кабинетке отуруп алайынбы? Ар бир видеомду карап көргүлө. Ар бир видеодо силердин кабинеттериңерге барганда бирөөлөр күтүп отурган болот силердичи. Айлап, жылдап. Мына көчөгүн эле неме токмоктун тазалыгына ордун. 2 айдан бери бир бала кире албай атам дейт директорго. Ал жөн эле токмоктун тазалыгы. Албетте силерге кире албайт андан кийин. Көзүңөрдү ачып, кичине мындай президентке жардам берип иштейбиз деп келдиңер беле? Биз менен айтышып эмне кыласыңар? Почему вы так не заинтересованы? Ушуну таң алдыртат да. Убактылуу келгенсиңер да силерчи. Жардам бербейсиңерби президентке? Өнүгүүгө жардам бербейсиңерби? Элдерди кабыл албайсыңарбы? Элдерди силер кабыл алып өзүңөрдүн көзүңөр менен көрбөсөңөр силер эмне болуп атканын түшүнбөйсүңөр эч качан. Ортоңордо мондай темирден шырма бар да. Бир нерсе болсо эле барса эле депутаттар күнөөлүү. Таракан кууп жүргөн жана башка ушул сыяктуу нерселер. Менде суроо жок. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин могу жерден. Гострой боюнча айтып кетейин. Баягы Новопавловкада мектеп. Күйүп кеткен кирпичтен курулган мектеп, ал атайын карап турдум, эмне болот экен депчи андан арычы. Укмуш бардыңар, экспертиза менен бардыңар ошол жака, Карагыла видеону, сүрөттү көрсөтпөй калыптырмын азыр. Сүрөттү карагыла, мен силерге көрсөтүп берем сүрөттү. Жарымында күйүп калган кирпич, мен строитель эмесмин, мага строительдер айтып атат, бул кирпичти колдонсо болбойт деп атат, бул күйүп калган кирпич деп атат. Ушунча экспертиза менен бардыңар да, ошол мектепти карадыңар да, дальше салынып атат ал мектепчи. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен эл өкүлүмүн. Могу жерде отурган 90 коллега дагы ошондой менде. Эл келеби, чык дейби, биз чыгабыз. Конечно, мен билем, мен бүт коллегаларыма кереги жок, кээ бир коллегаларым жөн эле келип алган биякачы. Үйүнө шашып батыраак кетиш керек болуп атат. Бирок баарыбыз 90-убуз окшош эмеспиз. Анан биз бир нерсе деп сүйлөгөндө, монтип бизге жообуңарды берип, биз менен айтышыңардын силердин кереги жок. Бизди кабинеттен чыгарып атса, бизди эл чыгарып атат кабинеттен. Биз өзүбүз чыгып аткан жокпуз. Биз ушул жерге келгенде биз элдин алдында иштеп беребиз деп келгенбиз биз. Мен могу неме боюнча жоопту күтөм. Токмоктун мэри боюнча. Силер монтип Токмоктун мэри менен
жогорку кеңештин депутатын ушинтип туруп конфликтный ситуацияга жеткирип коюп туруп отура бергенге акыңар жок силердин. Чечки күндүк адамдарга барып туруп решениясын айткыла. Жок, мен макул бул мэрдин деле немесин колдойлу, эгер карап көргүлө. Бирок этикадан жана мыйзамдан туугандар чыкпайлы. Тамағым ауырып қалды. Шет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер. Жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагы да бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камситация, сакоосу, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызда эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Биттей кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бензин боюнча президентибиздин указы абдан тууралуу. Мына көбүрөөк чыртасың, көбүрөөк төлөйсүң. Азыраак чыртасың жолду, азыраак төлөйсүң. Бул эми адилеттүү да. Туура? А машинаң бузулуп жатса төлөбөйсүң. Тракторуң бузулуп жатса төлөбөйсүң. Жазында жер айдасаң гана төлөйсүң, анткени бензин жагасың. Кышында тракторуң токтоп турат, төлөбөйсүң. Адилеттүү эле да. Туурабы? Энди канча болот? 1 сомбу? 1 сомду кенебей туруп берип коет экен. Мына мына жана байка айтканда арак сатам дегенде, артыңан нижалка керек болсо 3 сом берем деп беришем болот экен да. А жанагы миллиард тапкандар, алар 10% миллион сом да. Тиян карабай эле, миллион сомду кантип берем? Бербейм деп жатып алышат экен. Уягын түшүрөлүп тиян. Бирок логика ушу мен ушуну түшүндүм да. Канчалык карапайым болгон сайын төлөйт экен бейшара. Аны 10 сомдон 1 сом төлөп атпаймы депчи. А биякта болсо миллиард, миллион төлөп атам, миллион жалка деп. Сен тиян ойло да. Зато киреше кирип атат. Кудай куткулсын, төлөйлү. Туурабы? Салык деген баарына бирдей. Ошондой да. Так что ушу жалаң ушу азайталы дегендер силер эмес. Ушу крупныйлар да. Азайталы. Анткени тиян эле ойлой берет экен чыгаша жагын. Решением ойлогула. Так, анан экинчиси адилет болуш керек. Ал Кудайга да жагат. Ошол салык, соопчулук, больницаларга барат. Соопчулук дейт го. Ошо соопчулук мечитке бергендей эле. Так, анан ошон үчүн дагы биз мамлекеттик саясатты ошол нукка буруп атабыз. Крупныйларды көзөмөлдөйлү. Карапайым өзү келет. Арак сат сөз айтып коет. Ой, мен сатып атам деп. Так что ошондой. Макулбу? Жакшы тургула, биз кеттик. Көрүшкөнчө.